чоң атам мени кашкат дейт эле. Сүйлөшпөйлүбү десең эле уялып кетишет айылдык балдар ушундай. Бир мезгилдерде ушундай ичип чегип жүргөн досторум көбөйүп кетет, ошондой болот. Жакшы, азыр Кудай буйруса классташтарыма караганда катуураак чуркайм. Бир жерден экинчи жерге батыраак жетем. Аябай кыйын, эл артисттери деле азыр ойногон ролуна 2 сааттан кийин өкүнүп калат да. Мына жер мындай кылсам болмок экен да депчи. Кадимки эле кийим илгич. Бул арзан эле алабыз. Анан буну ортосунан эмес, бир аз четирээктен кесебиз. Мындай жерденчи. Ооруп калсаң, бул нерселердин бардыгы башка кишинин мойнуна түшүп калат экен да. Ошон үчүн жашоодо бирөөгө милдетиңди жүктөбөшүң керек экен. Ошон үчүн ар ким өзүнө милдеткер болуш керек экен. Саламатсыздарбы, Лайфхак шоу программасынын кезектеги чыгарылышы. Кызматта мен Гүлназ Мединова. Ал эми бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Тайцизы боюнча машыктыруучу, актер, айтор көп кырдуу талант Асхат Эрбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Рахмат. Иштериңиз кандай? Жакшы. Мынакей жогоруда эле ушул министрдин кызынын махабаты кинотасмасынын тартылганына билинбейлүү 10 жыл өтүптүр да. Андан бери сиздин жашооңузда көп өзгөрүүлөр болсо керек. Ооба. Андан бери 12 жыл өтүп кетти. Көп өзгөрүүлөр болду. Ал кезде башым жалгыз болсо, азыр төртөөбүз болуп калдык. Үй бүлөлүү болдук дегендей. Эки баланын атасы болдум. Чыгармачылыктан бирок алыстаган жокпуз. Ушул чөйрөдө эле келе атабыз. Андан тышкары дагы көрөрмандарыңызга кандай жаңылыктар менен бөлүшөсүз? Дагы кандай өзгөрүү болду? 12 жылда көп эле өзгөрүү болсо керек. 12 жылда карыдык деп. Убакыт өттү дейсиз. Убакыт өттү. Анан аябай деле мисалы элдерге мынаны кыйрат ийдим деп деле айта турган жаңылыгым жок. Эл катары жашап жүрөбүз. Тайчи чуан боюнча зал иштетип атабыз. Балдарды тарбиялап атабыз, үйрөтүп атабыз билгенибизди. Чыгармачылыкта болсо 12 жылдан бери бир фильм тарттым өзүм, клиптерге түшүп жүрөм. Бир нерселерди жазып жүрөм, сценарийлерди. Ошентип атып 12 жыл өтүп кетти. Жакшы. Кино бул кино деп айтып калышат да. Анан сиз бул кино тармагына кантип аралашып калгансыз? Кино тармагына мен спорттун арты менен эле келип калдым. Биринчи фильм ошол министрдин кызынын махабаты. Ошол мезгилде мен инструктор болуп иштейт болчумун. Спорт залда машыктыруучу болчумун. Анан ошол жерден режиссер экөөбүз таанышып калып эле, Рустам Аташев. Агиш экөөбүз таанышып калып, анан ошол жерден сунушун кылды. Кинонун Жоробек деген баланын ролу бар. Деди эле, мен сразу эле түшүндүм. Себеби бул сунуш кылганга чейин андан бир 2-3 жыл мурун мен бул китепти окуганмын. Биринчи бул китеп болуп чыккан. Анан мага жакты. Ал жерде спорт менен машыккан баланын ролу да. Ошол спорттун арты менен эле ошол фильмге, ушул искусствого аралашып кеттим. Жакшы. Ал эми ушул кино тасмадан эң алгач биринчи жолу сизди ата-энеңиз көргөндө кандай сезимде болушкан? Деги эле ушул киного байланыштуу жашооңузда кызыктуу окуялар көп болсо керек. Кызыктуу окуялар күндө эле боло берет. Бирок күндө кызыктуу окуя боло берип көнүп каласың. Күнүмдүк жашооң ушундай болуп калат да. Биринчи мен фильмге тартылганда биздин үйдөн ушул искусствого чөйрөсүндө ушул жакка жакын аралашып жүргөн адам жок. Жалгыз эле мен болуп калдым да. Атам комуз черти урдап калат, бирок эми баягы өзүнчө эле да. Анан фильмге тартылдым. Тартылып атам деген учурда анча деле маани беришкен жок. Анан фильм чыккандан кийин толкунданышты, сыймыктанышты болуш керек. Эми аны мага баягы айтпай өздөрүнүн ичинде аябай сыймыктанган болуш керек. Негизинен жакшы эле көзүрмемдер болду. Ошолордун бирөөнү айтып кетсеңиз, кандай бир кызыктуу, балким сизди ушул каарманга салыштырып, ошол катары кабыл алып, ошондой бир окуялардан бирөөнү эстеп айтып берсеңиз. Кызыктуу окуялар ушул фильмде тартылгандан кийин кызыктуу окуялар. Мисалы азыр деле айыл жергелерине барып калсак, мындай да. Айылдын эли жакшы болот да. Мындай таза, ичинде кири жок, ушундай болот. Анан алар кандай болсо ошондой кабыл алат да. Анан айылга барып калсам эле, башка жактарга барып калсам деле ушу жаш балдар келишип, мындай
айланаңа туруп алышат да, карап эле туруп алышат да, мындай же сүйлөшпөйт. Карап эле тура беришет да, типчи анан кийин кызыктай болосуң. Сүйлөшпөйлүбү десең эле уялып кетишет го айылдык балдар ушундай. Ошол нерселер кызык. Көчөдө кетип баратканда кызыктуу суроолор болот. Чыгылып толтура эле. Түшүнүктүү. Ал эми ар бир адамдын үйүндө болобу, достор арасында болобу, бир башкача бир эркелетүү менен айткан бир орусча айтканда кличка деп коет го, ошондой бар да. Сизде кличкаңыз барбы? Үйдө кантип эркелетишет? Мени үйдө достор Аскат эле дешет, достор. Анан мен кичинекей чагымда кыйын жүгүрөт элем да. Классташтарымдын арасынан тушоо кесип болсо дайыма биринчиде мен турат элем. Айылда. Анан кийин ошого чоң атам мени Кашкат дейт эле. Кашкат деп баягы аттын кашкасы бар атты, анан шок атты ошондой элестеткен экен да. Чоң атам Кашкат дейт эле. Экөө сүйлөшүп алганда эле тай атам мени Кашкатай дейт эле да. Кашкатай, аябай шок, тай сен катып чуркайсың, сен жеткизбейсиң эч кимге деп ошентишчү. Анан кийин кичинекейимде ошентип эркелетишчү. Азыр ал кишилердин көзү өтүп кетти. Жакшы сөздөрү, жакшы тарбиялары жүрөгүмдө калды. Азыр антип эркелеткен Кашкатай деген эч ким жок, себеби азыр Кашкатай эмес чоң болуп калдык да азырчы. Ошон үчүн азыр эч ким деле эркелетпейт. Жакшы. Ал эми сизди көпчүлүктүн эсинде, калың журттун эс тутумунда Жоробектин образында сакталып калдыңыз да. Андан кийин деле өзүңүз айтып калдыңыз, бир кинотасма тарттыңыз, клиптерге катышып жүрөсүз, бирок ошончо деле баардыгы сизди Жоробектин образында гана элестетишет да, жана Шурик сымал эле да. Анан бул образдан чыгып, балким сунуштар түшсө, башка бир каармандын образын ачуу аракетиңиз барбы ушундай? Сөзсүз. Мен актерлук кесипти окуп аяктадым. Ошол киного тартылып жүргөн мезгилде актерлук кесипти окуй элек болчумун. Мен андан кийин окудум. Актер ошондой мындай биринчи акыбалдан экинчи акыбалга өтүү деген нерсе бар да актерлукта. Мисалы, бир бомждун ролу болсо деле ойной бериш керек, президенттин ролу болсо деле ойной бериш керек, доктордун ролу болсо деле ойной бериш керек, алкаштын ролун деле ойной бериш керек. Аны ойнош үчүн ошол нерседен сындырыш керек да. Актерский мастерство деген ошол. Жоробектен деле чыгып башка ролго ойносо болот. Андай жакшы тилектерим бар, жакшы ойлорум бар. Такыр башкача образ менен. Актер деген ошондой болуш керек экен. Буйруса жакшы фильмдер алды да, башкача образдар алды да. Аракеттерибиз жүрүп атат. Жакшы. Ал эми чыгармачылыктан башка эмне менен алектенесиз? Спорттон тышкары, бош убактыңызда кандай убакыт өткөрөсүз? Бош убактымда негизи үй бүлөм менен көбүрөөк болгум келет. Балдарым менен көбүрөөк ойногум келет. Бирок бош убакыт азыраак болот да. Жумуш менен деле күнүмдүк жашоо эл катары эле. Үй бүлө бакмай, жашоо менен алышмай, ортодо чыгармачылыкты кошо алып кетүү. Ошондой баягы тирүү жанга жашоо өтө берет экен. Ушундай. Ар бир кичи мамлекеттин өзүнүн бир үй бүлөлүк баалуулуктары, үй бүлөлүк бир тартиптери болот. Сиздерде кандай? Үйдөн алган тарбияны балким өзүңүздүн үйүңүздө да колдоносуз. Кандай баалуулуктар, кандай эрежелер менен үй бүлөнүн колонтосун сактап келатасыздар десем? Мен өзүм жасалмалуулукту өтө жек көрөм. Мисалы, азыр кандай болсом, социалдык тармактарга ошондой эле жашоомду чагылдыргым келет. Көпчүлүгү Инстаграмга күлүп түшөт эмеспи? Бирок баардыгыбыздын жүрөгүбүздө бир кыйынчылык бар да. Ошон үчүн адамбызда кыйынчылык бар. Ар кимдин башында бир маселелери бар. Ошол нерсе көрүнбөйт да. Мен ошол жашоо кандай болсо мен ошондой жүргүм келет. Мен үй бүлөмө деле, келинчегиме, балдарыма деле ошол нерсени үйрөткүм келет. Себеби мен жогору жактан атаман, апаман ошондой тарбия алганмын. Бул нерсени мен туура кабыл алам. Ошон үчүн бул туура жолду мен үй бүлөмө деле үйрөтүп, ошондой тарбия бергим келет. Буйрса ошондой эле болот. Демек, биз көргөн Аскат байке токтоо, орбасырыктуу көрүнөт да. Ал эми достор артында, жеке жашоодо деле демек ушундай мүнөздө турбайсызбы?
Жок, менин мүнөзүм негизинен токтоо, ушундай бир олуттуу жумушта аябай ойлонуп иш кылам. Анан негизи мүнөзүм мындай шайыр эле. Досторумдун арасында, үйүмдө болуп көрбөгөндөй тамашалашам. Аны досторум билет. Анан тамашага катуумун. Анан мындай чымчып сүйлөгөнгө, куйкум сүйлөгөнгө, Какшыктап сүйлөгөнгө. сүйлөгөнгө аябай катым да. Анан айлана чөйрөмдөгү досторум деле ошондой. Анан мындай эми жаңы таанышкан адамдар менен бир жумуш үстүндө сүйлөшүп атсаң, ал нерселер болбойт да. Ал нерселер менен мындай серьезно сүйлөшүш керек. Эми кайсы жерде кандай болсо ошондой да. Ал эми сөзүңүз менен ишиңиз дал келбей калган учурлар болгонбу? Көп эле болот. Мисалы? Көп эле болот. Билбейм, аны эстеп көргөн жокмун, бирок менимче көп эле адамда болсо керек деп ойлойм. Эми башка адамдарды коюп өзүмдү айтайын. Өзүмдө көп эле болот. Мисалы, айткан убактысында келбей калган, бирөөгө бир нерсени берем деп убагында бере албай каласың. Ушундай нерселер болот. Бирок өтө көп эмес, бирок болот да, жашоодо болот. Негизи эле чыгармачыл адам элдин бир коштоосуна, колдоосуна, деги эле мындай бир мындай чоң ортодо бир белгилүү болуп, мындай көңүл чордондо болуп турганды жактырышат да. Анан бара-бара ушул чыгармачылыгым солгундап, таанылбай калам деп коркпойсузбу? Жок, ал коркунуч менде жок. Бул бир эле мисалы, искусство адамдар деп атпайсызбы? Жылдыздар деп коелу. Жылдыздардын арасында эмес, бул бардык эле адамдардын жүрөгүндө бар. Бардык эле адамдар вниманиеге муктаж болот. Биздин жаратылышыбыз негизи ушундай экен да. Жылдыздарда бул 2 эсе 3 эсе болот да. Ошол нерсе менде мисалы унутулуп калбайын же болбосо эч ким тааныбай калбасын деген түшүнүк менде жок. Мен өзүмдүн жеке жашоом менен күрөшүп жүрө берем. Эгерде андай коркунуч менде болсо, бул убакка чейин мен бир нерселерди жасап, же иш аракеттерди жүргүзүп, ушундай нерсе аракеттер болмок. Мен азыр эркин жүрө алам. Жанагындай жылдыз оорусу деген оор менен оорубайм, себеби ден соолугум аябай жакшы. Кааласам маршруткада жүрөм, кааласам троллейбуста жүрөм, кааласам жөө жүрөм азыр делечи. Мисалы, мен Ош базарына барбайм деген жылдыздардай эмес, мен Ош базарында эле жүрөм. Алыш керек болсо ошол жерден бир керектүү нерселерди алып алам. Бул эркиндик. Ар кимдин жашоону кабыл алуусу да. Мен ошондой кабыл алам. Жакшы. Мен ошондой эле жүрө алам да. Мага ошол жашоо жагат, мага ошол комфорт, ыңгайлуу. Ошон үчүн мен ушундай эле жүрөм да. Дайыма эле ушул сапатыңан жазбаңыз. Ал эми спорт, бул жашооңузда спорт дагы бир өзүнчө сиздин бир өзүнчө бир булак. Сиз менен мындай спортту байланыштырып так карасак болот. Анан спортко көп маңдай тер төксөңүз керек. Ооба, мен спортко аябай көп эмгек кылдым. Кичинекейимен баштап эле айылда жүргөндө, эми айылдын шартында баягы профессионалдуу тренерлер жок да. Ар ким өз алдынча машыгат, ар ким өз билгенин кылат. Анан ошол өз билгенибизди кылып жүргөнүбүз деле туура болгон экен. Себеби база болот экен, кичине түшүнүк болот экен. Мен айылда мектепти бүткөндөн кийин эле шаарга жогорку окуу жайына тапшыргандан кийин Ошто окудум. Тренер издеп, спорт залга жазылып, андан ары машыгуумду улантып кеттим. Жаңы залга келгенде менин мурунку өз билгенимди кылып жүргөн иш аракеттеримдин кереги тийди да. Кол бутумдун иштеши, растяжка, мостик, ушу сыяктуу нерселерди мен оңой эле кылып үйрөнүп, андан ары улантып кеттим. Мен тайцзичуанга 2001-жылы келгенмин, азыркыга чейин ошол тайцзичуан боюнча иштеп жүрөм. Анан ошол эле убакта кикбокс менен чогуу машыктым. Тайцзичуан, кикбокс. Бир күн тайцзиге, бир күн кикбокска барчумун. Ошондо чемпионаттарга чейин барып жүрдүм. Коңшу өлкөлөргө чейин, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан кикбокс боюнча жакшы жетишкендиктерим бар. Спортту мен түшүндүм. Спорт бул ден соолук экен. Негизги максаты спорттун. Бизде эмес, негизи эле ушундай чоң сөз бар. Чоң спорт ден соолукту талкалайт. Чыныгы спорт ден соолукту түздөйт деген сөз бар да. Мен ошол экөөнүн чыныгы спортуна көбүнчө ооп кеттим да. Себеби ден соолук керек экен. Ошол чоң спортто деле жүрдүм, бирок убакыттын өтүшү менен мен ушул чыныгы спорт жака ооп кеттим. Себеби мага ден соолук керек. Бакубат бир үй бүлөнүн башчысы,
ошонун камсыздоочусу, ошонун жоопкерчиликтүүлүгү эркек кишинин мойнунда экен. Ошон үчүн ооруп калсаң бул нерселердин баардыгы башка кишинин мойнуна түшүп калат экен да. Ошон үчүн жашоодо бирөөгө милдетиңди жүктөбөшүң керек экен. Ошон үчүн ар ким өзүнө милдеткер болуш керек экен. Ошондо өнүгөт экен да адам. Ошон үчүн мен спорт менен азыркыга чейин эле алектенип келатам. Ден соолук жагына көбүрөөк ыктап келатам. Жакшы. Азыр Кудай буйруса классташтарыма караганда катуураак чуркайм. Бир жерден экинчи жерге батыраак жетем. Демек пайдасы тийип атат. Пайдасы тийип атат, жакшы эле. Ал эми ар бир жигиттин башынан бир кыйын өткөл убакыт өтөт да, баары бир. Ал эми сиз ушундай өткөл убактан кантип өткөнсүз? Ошол эле учурда мисалы сиз шаарга келдим, спорт менен машыктым деп атпайсызбы? Ошол учурда балким сизди жолуңуздан башка жолго бир адаштыргысы келген адамдар болгондур. Туура эмес бир кеңешин берип, чылым чегүү, ошол эле ичкимдик ичүү, ошол учурда өткөл убактан кантип өткөнсүз? Өткөл убак баарыбыздын башыбызда бар. Бирок андан өтүш керек да. Сиз кантип өткөнсүз? Мен азыр чылым чекпейм, ичимдик ичпейм. Негизи эле ошондой ичкен жокмун, чеккен жокмун. Анан баягы чөйрө деген бар да. Мектеп чөйрөсү бар. Мектептен кийинки студенттик күндөр. Анан ар кандай чөйрөгө аралашасың да. Бир мезгилдерде ушундай досторум көбөйүп кетет. Соодада жүргөн досторум көбөйүп кетет. Бир мезгилдерде ушундай окуп жүргөн досторум, бир мезгилде спортсмен досторум көбөйүп кетет, ушундай болуп кетет. Бир мезгилдерде ушундай ичип чегип жүргөн досторум көбөйүп кетет, ошондой болот. Бирок ошонун баардыгына бирдей эле көз карашта карадым. Ичпейсиңби, сен чекпейсиңби деген сунуштар деле болгон. Мисалы мен ал нерсени туура кабыл алган жокмун. Мен түшүндүм ал зыян экендигин. Анан ошол нерсени өзүмө кабыл алдым. Анан мага эч ким деле оозума арак куйган жок, тамакини оозума салган жок. Себеби мен билишет болчу. Кийин эч ким деле мага арак сунуштаган жок, тамаки сунуштаган жок. Досторум деле көнүп бүттү. Ошентип ошол өткөл убактан өткөнбүз. Жакшы. Ийгиликтүү. Жакшы. Ал эми бир берген маектериңиздердин биринде айтып калдыңыз эле, ошол убакта тасмага тартылганда тажрыйбам аз болчу, билимим жок болчу актерлук чеберчилик жактан депчи. Мынакей бүгүнкү күндө дагы уландысы тартылып атыптыр буюрса, бул жолу кандай образды ачып бересиз, кандай ийгиликтер жаратасыз? Мында болбосо башкача кылмак болчумун деп армандап калган учур болот да, сизде дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атыптыр ушул жаатта, ушул тармакта. Бул жолу кандай образ күтөбүз сизден, кандай жараткандык? Эми мен болушунча эле жакшы кылайын деп атам. Башкача образ, башкача стиль, башкача подход кылайын деп атам. Азыр мурда тажрыйбам аз болсо, азыр деле аз. Себеби актер дайыма изденүүнүн үстүндө болот. Аябай кыйын эл артисттери деле азыр ойногон ролуна 2 сааттан кийин өкүнүп калат да. Мына жери мындай кылсам болмок экен депчи. Ошон үчүн бул актер өзүнүн ролуна өзү ыраазы болгон актер менимче болбосо керек деп ойлойм да. Себеби бул ушундай нерсе экен да. Убакыттын өтүшү, убакыттын кымбаттыгы ошол жерден билинет экен. Ошон үчүн азыркы жарата турган образымды аябай эле жакшы кылайын деген ой тилектерим бар. Ошондо деле бирок көргөндөн кийин ойлосом керек деп атам да. Муну жер мынтип койсом болмок экен депчи. Себеби бул ар бир актердун ошондой алдыга умтулуусу, изденүүсү ошол болот экен. Актер дайыма изденүүнүн үстүндө болот экен. Себеби ар кимдин мен мисалы Аскат болсом, мага Жоробектин ролу келип атпайбы? Аскат башка, Жоробек башка да негизи. Ошол Жоробектин жашоосу менен, Жоробектин көз карашын, Жоробектин тарбиясын мен чагылдырып беришим керек, ошол образды ачышым керек. Бул кыйын да. Аскат болуп туруп эле башка адамдын образын ачыш кыйын. Ошон үчүн колумдан келишинче эле жакшы аракет кылайын деп атам. Эми буюрса бүткөндөн кийин анан сындайсыздар го. Жакшы. Ошол тасмадагы каармандар менен үй-бүлөлүк карым-катнашта катышып турасыздарбы? Нурбек менен тыгыз байланыштамын азыр. Бурхан менен тыгыз байланыштамын. Балдардан. Кыздар менен мындай көргөн учурда эле кандай жакшысыңбы деп эле сүйлөшүп калабыз. Себеби кыз бала турмушка чыккандан кийин чөйрөсү ошол жолдошу тарап болуп кетет экен да. Анан тыгыз байланыш болбойт, сакталбай калат экен. Эми жашоо ушундай экен. Балдар менен жакшы эле байланыштамын. Кыздар менен ошондой. Бул жолу
ошол эле каармандар кайрадан аткарабы, өзгөрүүлөр болобу? Өзгөрүүлөр Мадина деген кыз бар, ал жерде министрдин кызы. Ошол Мадина жаңы. Калганынын баары мурунку ойногон эле каармандар. Нурбек деле, Жоробек деле, Буркан деле баары эле ошол өздөрүнүн эле ролунда. Мадина жаңы. Эмнеге? Себеби Мадина мына ушул күндөрдө режиссерлук окууну аяктап бүтүп, өзү чечим чыгарыптыр. Мен кадр сыртында эле иштегим келет. Актрисалык менен мындан ары мен көп алектенгим эле келбей калды. Ошон үчүн мен тарта албайм деп сунушун айтты. Ошондуктан биз башка Мадина издегенге туура келди. Түшүнүктүү. Ал эми үй тиричилигине, үй жумуштарына деги эле кандай мындай кайсыл жумушту аткара билесиз, кайсыл жумушка көңүлүңүз келбейт? Деги эле үй тиричилигине кандайсыз? Үй тиричилигине аябай эле жакшымын. Үйдөгү жасала турган нерселердин баардыгын эле жасай алам. Үйдө стройка болобу, же болбосо сварка иштери болобу, бүт баардыгын эле жасай алам. Жакшы. Ал эми бүгүн бизге Лайфхак шоу программасында кандай сиздерге пайдалуу кеңеш көрсөтөсүз? Жашоодо бир аз жеңилдиктер болуш үчүн сиздерге көрсөтүп берейин. Жакшы болот, келиңиз. Бул биздин кычкачыбыз, жана кымбат кычкач. Ошону менен эле бул коларчы. Коларчыны эгерде биз мындай кылып койсок, арчыганга туура келип калса, мынтип алуу ийсек жерге түшүп кетет, же болбосо суу болуп кетет, же ушундай нерселер болуп кетет. Мындайынан кылып койсок, тоголонуп кетет да арыч. Ошон үчүн ыңгайлуу болуш үчүн биз мындай кылсак болот. Кадимки эле кийим илгич. Бул арзан эле алабыз. Анан буну ортосунан эмес, бир аз четирээктен кесебиз. Мындай жерденчи. Мындай кесебиз. Анан эмне үчүн четирээктен кестик? Себеби бул ортосунан кесип койсок азыр буга киргизиш бир аз кыйынчылык жаратат да. Ошон үчүн өтө көп эмес, себеби бул жумшак да. Мындайчы. Өтө көп эмес, мына жерден кессек болот. Мындай. Муну алып алабыз дагы. Андан кийин буну илип койсок болот. Мындай илип коесуз. Мынакей. Мындай болот да. Анан буну мындай бир жерге илип койсоңуздар болот, мындай. Мына жерденчи. Анан бул жерден алып ыңгайлуу жыртып колуңузду арчып пайдалана берсеңиз болот. Анан эгер мындай болуп калса, мынтип койсоңуздар, ордуна келип калат. Эң соңдукта, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бизде актер Аскат Эрбаев мырза күнүмдүк турмушта жашоону жеңилденткен ыкмалардын бирин көрсөтүп берди. Өзүңүздөр көргөндөй, муну күнүмдүк турмушта үйдөн мынтип жасап алып, арзан, оңой, ылдам жана бат. Ушундай ыкманы колдонсоңуздар болот. Ал эми Аскат байке, сизге терең ыраазычылык. Дайыма ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн, чынчылдыгыңыздан жазбай жүрө бериңиз. Алдыда тартуу иштерине сизге ийгиликтерди каалайбыз. Элдин сыймыгына ээ болуп, дайыма жакшы бир ийгиликтердин үстүндө жүрүшүңүзгө тилектешпиз. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик. Көрөрмандарыңыздар көп болсун. Рахмат. Биринчиден ден соолугуңуздар чың болсун, анан чыгармачылык эргүү. Азыр баарыбыз эле жашпыз. Чыгармачылык эргүү ашып, ташып, жанагы челектен суу куюлуп, ашып, четесинен ашып, ошондой чыгармачылык эргүү керек иштеш үчүн. Бул жумуштар кыйын. Ошон үчүн бул сферада жүргөнбүз. Кесиптешпиз, ийгилик каалайм. Рахмат. Кыргыз элибизде тынччылык болсун. Өлкөбүздө стабилдүүлүк болсун. Баарыбыздын ден соолугу чың болсун, баарыбыз аман бололу. Өсүп келе жаткан жаштарыбыз аң сезими жогору, жоопкерчиликтүү, ыймандуу болсун. Бизге акыл айта турган аксакалдарыбыз, насыят айта турган аксакалдарыбыз көп болсун. Акылман аксакалдарыбыз көп болсун. Ошонун негизинде кыргыз жаштары биз өлкөнү өнүктүргөнгө, жакшы жетишкендиктерди жаратканга талыкпай эмгек кылып шарт түзө берели. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Бизге дайым көп келип турдуңуз, көрүп алдыңыз дегендей. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, бүгүн Лайфхак шоу программасында актер Аскат Эрбаев мырза болду. Ал эми Лайфхак шоу программасынын кийинки кезектеги чыгарылышында амандашканча саламатта туруңуздар.